Бүгүнкү кезде кечээ күнү кечинде бизге Баткенден балдар келишкен. Баш аягы 8 киши. Ошондо 6 бала. Андан кийин 2 чоң киши. 4 бала менен 2 чоң киши бул бир үй бүлөдөн. Кичинекей 9 айлык балабыз посттравматическая ссадина дейт ушуп. Ал 9 айлык, аны кечээ көрүп болгон жардамыбызды кылдык. Анан тууган тушкандары амбулаторный дарылоого алып кетишти. Анткени энесине да жардам керек болуп, ошо алардын айтканы боюнча кетирдик. Бүгүн деген контролдоо консультацияга кайра келишмек көрүлүп. Калган балдардыкы ошондо 5 баланыкын кечээ операция кылынды. Бүгүн акыбалы жакшы. Кечээ 2 балабызды реанимацияга отургонбуз. Бүгүн эртең менен алып чыктык. Балдардын акыбалдары жакшы укташыптыр. Тамак ичип атышат. Болгон дары-дармектерин алып, бүгүн дополнительно обследованияларды өткөзүп, азыр психологду чакырганбыз. Ал психолог балдардыкы посттравматический шок болгон үчүн ал киши ошол жерде алар менен жумуш жүргүзүп атат. Эң кичинекей ымыркай 9 айлык, андан кийин 1,5 жашар. Эң чоңубуз бул 5-класстын окуучусу, 11 жаштагы бала. Бардык диагноздор пулевое ранение, осколочный ранениялар. Ошо бул таятасына дагы кечээ операция кылганбыз ал кишиники. Сол жагында деген ук тийип, сол жак колунда осколочный перелом экен да, осколоктор кирип кетиптир. Эми балдардын бүгүнкү кезде, кечээкү кезде болсо состояниясы ортодон өйдөрөөк болчу, оорураак болчу абалдары. Бүгүнкү кезде жакшы, эми орточо абалдары, такыр жакшы деп айта албайм, бирок балдардын баары шок алыптыр. Ошол себептен деген аябай коркуп калышыптыр. Кишини көргөндө эле ыйлап атышат. Анан азыр ушу болгон психологум деген жардам көрсөтүп, болгон жумуштун баарын кылып неметебиз.